Урматтуу мекендештер, энергия кризис күчөп турганда ошол кездеги президент Бакиев тезек тергиле деп айтты эле. Ал бүгүнкү күнгө чейин аңыз кеп болуп жүрөт. Мен бүгүн Германияда биогаз өндүргөн фермердин чарбасында жүрүп, Бакиевдин ошол сөзүн эстедим. Бүгүн Европада да энергетикалык кризис, Кыргызстанга да ал кризис непкелин келип отурат. Ушуларды эске алганда Бакиев багытын абдан туура айткан. Бирок формасын туура эмес айткан. Бул фермердин 1000ге жакын уй бар экен. Биз турган фермасында 500 уй бар экен. Булар күнүнө 50 тонна кык чыгарышат экен. 15 тоннага жакын сүт. Кеп азыр сүт эмес, кык жөнүндө, тезек жөнүндө болмокчу. Бул биогаз чыгарган ишкана. Биогаз чыгарган бул ишкана күнүнө 100 тонна сырье талап кылат экен. Анын жарымы 50 тонна уйлардан чыккан кык. Калган 50 тоннасы жүгөрү жана чөптөрдөн жасалган силос бар экен. Алар бул резервуарларда демделип, ачып, кычып, газга айланып, анан электростанция, жылуулук электростанцияларында жагылып, электр энергиясын чыгарат экен. Бул жерде 2,5 мегаватт электр энергия чыгып, 2000 үй бүлөнү жылуулук, ысык суу менен камсыз кылат. Ал эми жалпы улуттук сетке электр тармакы 2,5 мегаватт электр энергия сатып турат. Koyu silos yutangан жер экен. Айылдын жыты мынасындай жерде чоңойгонбуз. Бул жыт чамасы кийимдерге сиңип, биз Берлинге чейин алып кетет окшойбуз. Мына бул жакта мен артында силос чуланган ямалар турат. Эми урматтуу туугандар, менин айтайын деген. Биздин максат, өкмөттүн максаты кыргыз дыйкандарынын, малчыларынын иштеп чыгарган товарлары, продукциялары жакшы баада рынокто өтүш керек. Алар пайда көрүш керек. Айыл чарбасы, мал чарбасы рентабелдүү болуш керек. Мен бүгүн Берлиндин алдындагы фермага келип, немистердин тажрыйбасын үйрөнүп, алардын технологиясын Кыргызстанга сунуш кылсак деген максат менен келдим. Бул фермердин 1600 гектар жерди иштетет экен. Анын 600 гектар өзүнүкү, 1000 гектарын арендага алат экен.
мен артында турган иш заводду ал 17 миллион еврого куруптур. Мамлекет 20 жылга арзан кредит берген. Жана бул жерден иштелип чыккан электроэнергияны 1 киловаттын баасын 18 центтен сатып алууну кепилдик кылган. Ошон үчүн бул жакынкы 1-2 жылда карызынан кутулам деп турат. Электроэнергиясынын баасы 18 цент биз үчүн албетте абдан кымбат. Бирок бул жерде электроэнергиянын рыноктук баасы 20-дан 35 центке чейин өзгөрүп турат экен. Эсиңиздерге салып кетем, бизде 2-3 цент. Бизде уйлардан сүт, ет ана албастан алардын кыгын, тезегин, алардан ашып калган чөп чарын ачытып, кычытып, андан био газ алсак, бул отхозсуз өндүрүш. Бул жашыл энергетика болот эле. Бул бизди сырттан энергетикалык көз карандыруучулуктан гана сактабастан, өзгөчө тоолуу жерлерде Газпром түзүктөр менен газ жеткире албаган жерде мына ушундай газ өндүргөн ишканаларды куруп, үйлөрдү жылытканга, айылдарды ысык суу менен камсыз кылганга, керек болсо электроэнергия чыгарганга мындай пайдаланса болот экен. Анын үчүн сөзсүз түрдө мамлекет жардам бериш керек. Эмне үчүн Германияда мен ушул тажрыйбаны үйрөнүп жатам. Кээ бир кыргызстандыктар айтышы мүмкүн, бул технология бизге деле белгилүү, өзүбүз деле жасап алабыз. Анын үчүн ушул Германиядан үйрөнүштүн эмне кереги бар? Евросоюздун жашыл борбордук Азия деген программасы бар. Ошол программанын алкасында финансылык жардам көргөзүү да каралган. Биздин максат технологияны булардын акчасына узартылган мөөнөттөгү кредиттер менен Кыргызстандын фермерлерине жардам берүү. Бул фермер айтат, 3 үйү бар, 10 үйү бар, 50 үйү бар малчыларга дагы газ чыгарган установкаларды жасап бере алабыз. Атайын контейнердеги мобилдүү установкаларды жасап бере алабыз. Аны тоого чыкканда дагы, башка жака көчкөндө дагы алып барып, өзүңдүн үй бүлөңдү энергия менен камсыз кылсаң болот. Бул ысык суу, бул үйдү жылытуу, мына ушуга окшогон отхозсуз өндүрүш ыкмаларын биз өзгө киргизишибиз керек. Германияда 10 000 ушуга окшогон завод бар экен. 10 000. Ал эми жанындагы кичинекей Данияда алар өлкө керек деген газдын 40%-ин биогаз установкалары берет экен. Ошентип мал чарбасынын, айыл чарбасынын продукцияларын энергетикалык проблемаларды чечүүдө пайдаланса болот экен. Бул айыл жеринде малчыларга, дыйкандарга жаңы жумуш орундарын ачып берип, алардын продукцияларына рынок түзүп берип, алардын доходун камсыз кылса болот. Мен мындан кийин сафлердон, башка өсүмдүктөрдөн май чыгарып, биодизел деп, дизель майына 10-дан 20%-ке чейин аралаштырып сатуу ыкмасын дагы сиздерге тааныштырам. Ошондой эле Германияда биоэтанол деп бензинге 20%-ке чейин өсүмдүктөрдөн чыккан спиртти кошуп сатып, айыл жерлеринин продукциясын өткөргөн